Казакстандын Зайсан, Катон, Карагай жана Гендерли курорттук аймактарында 3 жаңы аэропорт курулат. Эскерте кетсек, буга чейин президент Касым-Жомарт Токаев алардын дараметин ачууну, аэровокзал комплекстерин жана аба порторун курууну тапшырган. Долбоорду ишке ашыруу башталды. Аэропорттор курорттук аймактарды жеткиликтүү кылууда маанилүү роль ойнойт. Бул ата мекендик жана чет өлкөлүк туристтердин келишине өбөлгө түзөт. Албетте, мындай аракет жалпысынан региондордун экономикасын өнүктүрүү үчүн мультипликативдик натыйжа берет. Уже на сегодняшний день определены параметры данных аэропортов. Бүгүнкү күндө аэропорттордун параметрлери аныкталды. Алардын туурасы 2200 метрден 35 метрге чейин келет. Саатына 150 жүргүнчү өткөрүү жөндөмдүүлүгү бар. Алар Казакаэр компаниясынын К400 учагына ылайыкталган. Башкача айтканда, бул келечекте Астана менен Алматыга түз каттамдарды камсыздайт. Бүгүнкү күндө жер тилкелери жана аэропорттордун жайгашкан жери аныкталып, жер тилкелерин каттоо жана долбоордук сметалык документтерин иштеп чыгуу иштери жүрүп жатат. По оформлению земельных участков, разработке проектно-сметной документации.